Bizge Sadik gerek. Bizge Sadik gerek. Assalamu алейкум, урматтуу Шибеге программасынын көрүүчүлөрү. Мен ушул Ош облусунун Бекжар деген айылына жүрөм. Кара Суу районуна караштуу. Мына ушул жердеги Бекжар деген айылынын жалпы эли ушул биздин программага кайрылышканда. Себеп дегенде мына ушул аркамда турган социалдык объект бул бала бакчага арналган курулуп жаткан имарат да. Буга 2018-жылдары башталган экен. Дээрлик бир 7-8 жыл болуп калды дейт да. Улам тендерчиз да калмашат дейт, бир тендерчиз келип аныз да калмашат дейт. Кыскасы бүтпөй калгандан улам акыркы бир 3-4 жыл ичи барбаган жерибиз, каккылабаган эшигибиз калбады дейт. Садикке баргың келеби бала бакчага? Садикке баргың келеби? Качан барасың? Барам деп атасың эми садикке. Садик бүткөн деди. Садик бүткөндө анан кийин барамын. Азамат, кана сен да садикке баргың келип атабы? Садикке баргың келип атабы? Барамын да, ооба да. Барасыңбы, мында садигиң бүтүп калса? Бүтсө барам. Барасыңбы сен садик бүтүп калса? Кана сенин садигиң? Билбейт. Сен садикке баргың келеби? Мен мектепке барам. Мектепке барасыңбы сен? Чоңоюп кал. Садик бүтчө мектепке барып калды да балдар. Мына ушул садикке ушул барабыз дегенде ушул кичинекей балдар болчу туурабы? Азыр эми мектепке барып калды. Мына өзүңүздөр көрүп аткан ушул жепирейген, мындайча айтканда кебетеси келишип калган, өзүнүн мөөнөтүнө жетпей туруп урап калуу астында турган социалдык объекттин минус плюстарын сиздерге айтып берейин. Жакшылап баам салып байкап туруңуздар. Эми бул бүтөт сентябрга бүтүрүп беребиз деген да муну. Сентябрга эми бир аз эле убакыт калды дейм да. Эми ошол ол мурда адамдар барып айтканда ошондой сентябрга бүтүрүп беребиз деген. Ата бул сентябрга эмес, ол эч жарыксыз экен да бардыгы эле. Ана сементтин акыбалын караң ана. Ооба, мына Сементтин акыбалы ушундай болуп аткандан кийин бул кече жакында эле мына ушундай көрүнүштү жанагы Оштун мэри азыркы келген Жеңишбек Шермаматович. Ошол дагы ушинтип аттыр да, ушаланган депчи. Мына ушундай экен да. Азыркы ушул Бекжар айылында бүтөйүн деп калган садиктин алдындагы мына ушул көрүнүштү биз тартып айтып коеюн деп атабыз да. Жүрүңүздөрчү кирели, кана бисмиллахиррахманиррахим деп туруп. Башына кабыл алган адамдар мынаны бүтүрүп бересиң деп, баштаган адамдар аягына чейин бүтүрө турган сүйлөшү керек. Ооба, ошондо бул 7-8 жыл болуп калды ушинтип бүтөт деп аткан. Ооба. Буну бүтөт балдарыбызды ушул садик алып барабыз деген балдар азыр алды 2 класстарда окуп калды. Бул өзү мындай болгон 2018-2019 башталган бул садик. Анан тендер утуп алган. Тендер утуп алып ошондон кийин эле 21ге, по-моему, мен билгенде 21ге тапшырмак болгон да бул. 20-жылы 21-22ге тапшырмак болгон. Одан бир тендер утуп кетти, ошол тендер ушул немеге жеткизди. Ушул мындай состоянияга жеткизди. Анан одан кийинки мунун текшерген технадзору болбоду, биз билбейбиз, комиссиясы болду, аны билбейбиз. Одан кийинки ошол боюнча токтоп турду садик. Анан арызданып аттык, былтыр күздө арыздандык, ГКМБге жаздык, Кара Сууга жаздык, акимге жаздык, айыл өкмөткө жаздык. Эч мындай результат болбоду. Жыйынтык жок болду ачыгында. Көп адам бардык, бир 2 машинадан бери 10 чакты адам бардык. Жыйынтык болбоду. Одан кийин ошол боюнча эле садик алып кетти. Анан быйыл анан кийин келишти. Кечеги дагы кайсы бир тендер келди. Тендер келди, анан келип биз сурадык. Анан сурасак канчага утуп алдык десек 9 миллион 800 миңге утуп алдык деди. Тендердин аты менин эсиме чыгып калды. 9 миллион 800 миңге утуп алдык деди. Анан келип олор башташты. Анан кийин котлован чукуду, мына алдын тегиздеди, анан муяктын котловандарын чукуду, анан полный баарын көрүп, анан иштеп атат экен деп анан кетти. Одан кийин эле бир 4 күн 5 күн иш токтоп калды. Иш токтоп калды дегенден дагы эл ызылдап чыктык. Анан чыгып анан кийин дагы арызды жаздык дагы Кара Суунун акимине бардык. Аким барсак, аким жок экен, ошто чогулушту экен. Зам акимге барып жолуктук. Жолуктан эртең барып ишти, өзүнөн барып көрөм дедилер. Анан кийин келди аким. Одан бери биз Ошко ГКМге тапшырдык. Следственный комитетке кирсек, мунун мурунку тендерлер 2,5 миллион жебирди деп неме чыгарып, результат чыгарып, уже иш сотто экен. Анан кечеги аким айтты, азыр деди, вообще бул садикке деди, эч ким киришпейт деди, иш башталбайт деди, толку через тергөө бүткөндөн кийин анан иш башталат деди. Болду, кечегинде аким келди, ошол сөздү айтып кетти. Анда ушул бойдон калып деле калышы мүмкүн экен. Туурабы? Быйыл бүтпөй да калышы мүмкүн экен. Мисалы бизде азыр мына август айы, эртең сентябрдан баштап уже сентябрь эмес, сентябрдан суык түштү, октябрдан биз эми кар жаап коюш можно бизде. Болот эми бизде. Октябрдан баштап эми эч ишин кыла албайт. Мисалы айнеги жок, терезе жок, эшиктери жок, ички оборудованиясы вообще кыла албайт. Сырткысын тим более кыла албайт. Ошол боюнча иш быйыл калат да, садик токтолот. Мына ушунчалык мээнет кылып
Şu arıkты köylep, lato koyulmak malda tormuz kılıp kaldı da. Елдің суsu, елге мына келечек біздің 6 айдың içinde түшім ала тұрған уақытта бәрі құрады. Алмауыздан құрады, картошкаларымыз құрады. Шун немесі, десаттың немесі да. Шултосы менен, десаттың шултосы менен мына азыр көр. Бұл подрядчиктер кылып таярлап, уже лото коябыз дегенде тормуз тегип калды. Бизден эң негизги максаты ушу нерселер жакшылап жасап берген болса, себеби жаңа полдордун астын карасаңыздар, жаңа кирпич гана коюп койганда, бул талапка жооп. Ошону көрсөтсөңүздөр, мисалы үчүн мына өзү пол мындай болбош керек беле өзү негизи. Жок, негизи мындай болуш керек эмес. Фундамент коюлуш керек эле тагын аяк. Мунун түйүнө фундамент коюлуш керек. Кыш кирпич гана тизип койгон да, бул эми талапка жооп бербейт да негизинде. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул эми жергиликтүү калктын мага берген маалыматы, мына факт иретин өздөрү да көрсөтүп атышат. Могу полдун түйүндөгү мындай кирпичти тизип койгон ыкма бул курулушка жарабайт дейт өзү негизи. Бунун түйүнө цемент коюлуп, пайдыбалы. Анан баягы тирөөч катары ар бир мындай болуп туруп жасалып чыгыш керек эле дейт. Бул кылганы дейт, биринчиден архитектуралык жактан дагы туура эмес дейт. Анан полдун немесине стандартына 50-ка жыгач эмеге болбойт. 10-дук жыгач коюш керек. Туру пол немеси. Эми азыр ушу эптеп бул жок, бул азыр могул экинчи тендерчинин жасаган мамилесиби? Биринчи тендерчиникиби? Адашпайсыз. Бул мурунку тендерчиктики. Бул баягы бисмилла деп баштагандагы курулуштун калып кеткен калдыктары. Тендерчиктердики только мына экскаватор менен келип казылып кеткен жерлерди. 9 миллион 800-түкү ошолордуку. Анан кийин азыркы сырткы качествосын да көрөбүз, анан канализацияны каяка курам деген мурунку проектин да көрөбүз. Азыр сырт тараптан көрөбүз. Ошол. Азыркы ичиндеги негизги кемчиликтер ушул полдору. Негизги кемчиликтер ушул. Анан бул дубалдар кандай дубалдары? Дубалдарды биз демете албайсың. Дубалдар эми мен оюмда жакшы эле деп ойлойм. Анан кабель боюнча айтып кетейин. Кабель боюнча абычный өзү кабель өзү мет болуш керек өзү. Менин билишимче. Жез. Өзү негизи мындай да, аба, мисалы жоон кабелдер чыкчу эле. Өзү негизи азыр курулуштун жаңыкмалары ушундай болуп калганбы? Бул туурабы эмеспи? Эмне бирдеме менен болуп калганда, уланып калганда кабель. Жанагы машинанын магнитофондоруна коюла турган кабелдерге окшогон кабелдерди көрүп атабыз да, мисалы бизчи. Туурабы? Мындай жоонураак чыгыш керек беле, эртең мисалы ушудан дагы мисалы бир балекет башталып, мисалы замыкать этип, же болбосо ушу балдардын коопсуздугуна мисалы таасир этиши мүмкүн да, туурабы? Закрыт не болғандан кейін жуанын қойыш керек. Бұл талапқа жооп бербейт. Действительно, любой адам көрген адам айтат бұны. Білем, ким кандай ойлойт. Элдин айтышы боюнча бул жакта мына подушкасы жок эмес. Мына стройканын фундаментин подушкасы да куюлган эмес да. Анан кийин одон тышкары мына противопожарный боюнча мына именно электрический сеть боюнча начар коюлуп калган деп атышат. Адан тышкары мына өзү бул жакта өзү вообще курулган жер, садик турган жер өзү вообще безопасный зона да месте турат. Бул жер эмнеден көчкү жүрүп калышы мүмкүн, кар жааганда. Бул жакта кыштын күнү кар көп, бизде кар көп жайт да. Тоолуу район болгон үчүн анан кийин бул жакта мына жардан жамыр көбүрөөк жаса мына жар көчүп түшүшү мүмкүн да. Ошондой жагы бар. Адан тышкары эмне участкабыз кичине болуп калган. Мына отопление боюнча обманка отопление коюп салышкан. Батарейкалар жок. Ар бир айнекте. Бул мисалы баягы тилемизип коюптур да, мындай айтканда мисалы. Айландырып койду батарейкалардычы. Ой, мына немеси отоплениянын трубасынчы. Ар бир немеге айнектин түйүнө батарейка болуш керек. Кемде 18 болуш керек да садиктечи. Потому что бала бул жер тоолуу район болгон үчүн бул жер аябай суук. 6 ай суук болот биздечи. Майга чейин отопление болот бизде. Анан кийин бизде кыш эрте эле түшөт да, суук болот. Анан кийин одон тышкары мына отопительный котелду на уровне детского сада болуш керек эле да. На уровне детского сада койбой ылдыйга коюп салышкан. Ылдыйдан ал жактан бизде мына ылдыйда коюп салганда ол неме деп коет. Баягы немен койсо, баягы мотор насос мотор коюп койсо дагы бизде свет тынбай өчөт. Жамгыр жаады свет өчөт, кар жаады свет өчөт. Бул бир кыштан эмес, даже күздө бизде садигибиз жабылып калат. Баары жок трубалар жарылып, суу агып, уже аварийный состояние болуп калышы мүмкүн да. Бул Эркин деген акабыздын үйү эле, олар балдары сатып ийип, немеге өкмөткө сатып ийип кетишиптир.
Ana men дагы ошто жашайм дейм азыр. Бу жерде эмесмин. Күйөөм оор ошол жакта жашайм. Садик дегенди билбедим. Мен 6 бала чоңойттум, 6 тең эле колдо чоңойттук. Анан Жылдыз Жолдошова деген неме чыгаалы эле жайлоого садик курду. Ондо бир алам болдук. Мен ошону сүйлөп коюп, О садиге эмне болду жайлоодогу садик? жайлоодогу садик ошо саанчыларга болуп атты. Азыр эмне болду билбейм балам. Жок болду ошо бойдон. Бу жерге садик дегенде өмүрүндө укпадык. Бул 2017-18 жылдары ушул бала бакча башталган. Бала бакча башталганда ушул айыл эли жаш энелер аябай сүйүнгөнбүз да. Азыр заман талабына ылайык ар бир үйдө 4төн бала бар билим албай келет. Мектепке чейинки билимди алышыбыз керек. 70-80дей бала ушул Бекжарда жүрөт азырчы. Ата энелер толук бирөөгө таштап кете албайбыз. Мугалимдер таштап кете албайт, медиктер таштап кете албайт. Анан азыр бүт бардык жакта бала бакча, мектеп, бүт нерсе бар да, анан бизде жок. Башталганына аябай сүйүндүк эле, бирок мына качествосы курулуш боюнча эми мына жигиттери сүйлөп атат. Ушуну бир кабыл алган, тиешелүү адамдар карап койсо, бул өтө неме жер да. Балдардын коопсуздугу сакталуучу, биздин келечек болгон балдардын тарбияла турган жери да. Азыр биздин айыл эли кыйналып, мына Лаңгар айылына кышы жайын балдар ташып атабыз. Ошон үчүн биз жаш энелердин атынан суранат элем, ошол тиешелүү адамдар ушул жерге келип, текшерип, өткөрүп, балдар биздин келечек болгондуктан ушул жерге садик бакча курулуп бүтсө. Ар жылы сентябрда бүтөт, 7 жыл, 8 жыл болду. Мына канализация мына чыгып чыгат мына канализация. Буну эми баягы Мурунку тендер чыгылган. не деп койду эле баягы душман көзүнө деп туруп коюп койгон экен да. Ким билет эми. Мына карабайсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Балдар мына көчүп атат мына. Мына жерден бир менимче бир мындай алып караганда бир 7-8 трубаны киргизип коюптур. Мына балдар мына көчүп атат. Көкүлдөп кылдай. Эми чынын айтканда мындай курулуштарды өзүңүздөр көрүп деле мисалы баа берсеңиздер болот. Бул жергиликтүү калк бекер айткан жок. Бекер биз да келген жокпуз. Шүйгү программасына атайын сурагандан кийин келдик. Мына ушул фактыларды көргөзгөнчө биз маалыматты берип аткан мезгилибиз. Андан сырткары мисалы дагы Ушул жерден мына канализация ушул жерден чыгып, немеси ушул жерде болмок да. Колодцы. Колодцке машина бу жака келгенге машина жок, говно соруп кеткенге. Неме жол жок. Onu ne sebepten şu yerге kanalizasyon немеге кылды? Септикте. Азыр септиктин ушул жерге кылып атабы ошондо? Ушул жерге келди. Кетегинде бул толгондон кийин кандай каягынан солдуруп кетип билбейм. Курулушту түшүнгөн бирөө барбы бирөө жарым мисалы? Келиңиздер. Айтып бериңиздерчи мисалы нол эмне деген материалдар мисалы? Курулушту түшүнгөн. Мен мисалы эми бизде эле мисалы курулуш жок, муну түшүндүрүп берген бирөө жарым жокпу мисалы муну? Ичи бошко мунун ичи? Ушундай болуп атты мыналар. Бошта бул боюнча бул эртең эле көчүп чыкты да, бул жерде чаңа. Келиң аба, келсеңиз, бер келсеңиз 1 мүнөткө. Келсеңиз устасыңбы? Муну кандай курулуштун нормасы дейм да мисалы? Бул вообще нормага туура келбеген нерсе да. Бул кармалбайт да булчу. Мына бул стекловата. Бунун сыртынан мындай неме бериш керек болчу өзүнүн. Өзүнүн немеси бар. Анан сетка жармаштырыш керек да. Буга өзүнө жармашпайт да бугачы. Буну азыр эми мындай тартсаңыз целый түшүп калабы? Целый түшүп калат, бардыгы түшүп калат. Өзү эле түшүп калат булчу. Тартпасаң деле түшүп калат дагы. Бул тиги турбаларды жаткызып койгону, анан жана полдун алдындагы кирпичти тизип койгондору кандай көрүнүштө элестетесиз мисалы сиз? Баягы алдамай болду да бардыгычы. Бул жерде контрол кылган адам жок болду негизи биринчиденчи. Технадзор болуш керек эле, фундаментин караш керек болчу, полун, мына сечме пояс бардыктарын караш керек болчу да. Эч ким бир жерде контрол кылган жок, ар ким аркы теллерден утуп алгандар келип эле ушинтип бири дубалын кылып, бири фундаментин кылып, бири крышасын жаап кетип калып атат да. Азыр бул кооптулук да бар экен да мисалычы. Бул кооптулук боюнча мисалы азыр бул жерде касып атат мисалы, бул жерге эмне жаткызышат? Бул жерге мисалы туалеттин септиги, канализациянын септиги турат дейт. Мисалы ушул нерсе. Бул жерге бул садиктин курулушу туура эмес эле да. Бул жер өзү МЧС жашаганга мүмкүн эмес деп, мына ушул үйлөрдүн бардыгына. Жашаганга мүмкүн эмес деп бардыгына мисалы берген маалыматты. Маалымат берген. Ошондой болгон жер бул жерчи. Кар көп жааганда көчүп чыгат. Көчкө түшөт, ушундай болот деп, жер титирегенде дагы туура жакшы жер эмес депчи. Анан бул жерде айыл өкмөт кандай сатып алып ушул жерде ушундай кылып койду, биз түшүнбөй калдык да. Мына 8 жыл болду дагы бунун бүткөнүчү. Бул 8 жылда 2 жылда чоң килтейген бир
завод, фабрикалар бүтүп атат го. Биздики ушул 50 орундук 8 жылдан бери турат. Бир жылда 14 кабаттуу ипотекалык үйлөр бүттү да. Ошондой бүтүп атат. Ошо азыр эми биздики 8 жыл болду ушуга. Кайра ушу баягы атканага, эшекканага айланып ишин көрдүңүздөр, Сырттарын көрдүңүздөр, вообще талапка жооп бербейт, полдорун көрдүңүздөр, отопленияларын көрдүңүздөр. Вообще жооп берилбей турган нерсе. Буну буга чейинки контроль кылгандар гана жооп бериш керек. Технадзору, башкалары. Эч ким контроль болгон жок. Элден талап болгон, бирок ошону бүттабы, болтабы деп. Ошол убактагы эл башыбыз болуп атат, бүтүп атат деген эле тема болгон. Андан башка эч тема деле болгон жок, башка деле болгон жок. Акыбалы ушул 7-8 жыл болуп калды. Акыбалы ушул бүтө элек садыгыбыз, кичинекей эле садыгыбыз. Ушу элдин талабы ушул бакчаны бүтсүн деп быйыл бүтөт деп аябай кубанычта элек. Бирок эми мынандай иштер болуп кетти, болбой калды. Бул жерде келип тааныссак, бакчанын участогу деле туура эмес экен. Мына огород башка бирөөнүкү экен, бакчага туура келбейт экен. Биз ойлодук да эми ушу баардыгы туура келсе, балдар бакча бүтсө деп жакшы кыялдар менен жүрдүк эле, ишке ашпай калды. Котельный болгон, аркасында туалет, бул жагында көмүркана. Бар болгон ошол неме. Игровой зал немелер жок негизинен. Мен ушул жерде жашайм, мына кошунабыз биз. Ушул садик биринчи курулганда ошол маалда биздин Кашкарстагы айыл өкмөтү эле да. Кашкарстагы айыл өкмөтүндө Камилжан Батырович Акынбеков, Камилжан Батырович деген айыл өкмөт болгон. Ошол Камилжан Батырович келип биринчи капсуласын ошол койгон да. Эми ошол биздин өзүбүздүн эле жараныбыз ал делечи. Ошол мына Мөнөк айылында жашайт. Мен биринчи ушудан баштагым келип атат да. Ошол эле ушу биздин элге күйүп, биздин элге жашына кылып, садик салып бергендин ордуна ушу туура эмес садик салдырып коюптур да. Мен ушуга нааразы болуп атам. Бизге жини келсе 1 метрден ашып кар жайт. 1 метрден мисалы мына ушул жылы жини келип калса, мисалы 1 метр кар түшсө деп коюн. Мына жактан түшкөн кар мынау садиктин үстүн жаап калат го жөнүндө. Ошону убагында текшерүү жүрүп, ушул жерге архитекторлорду келтирип, садикке ылайыктуу жер экен деп салдырган да ошол айыл өкмөт. Неге ошол маалдагы архитекторго таан бересиз, ошол маалдагы ушул курулушчуларга таан бересиз. Эмне үчүн көңүл бурган эмес? Эмне үчүн ушул айылдын элин кичине болсо да сыйлаган эмес? Бул ушул айылдын элине, балдар үчүн, наристелер үчүн ушул садик салынып атат деп, эмне үчүн ошондо бир ойлонуп коюшкан эмес деп мен зээним кейип атат да. Орун басарын жөнөттү. Эмне деди келип? Орун басары келип, кече неменин замы келди. Акимдин зам аким келип, өкөттөн көрүп, бир сире ошо силерге окшотуп көрүп. Бардык орун басарлар келип кеттиби? Орун басарлар келип кетти кече. Жетекчилер келген жок. Жетекчилер келген жок. Немебиз дагы айыл өкмөттүн башчысы да Бишкекте экен. Айыл өкмөт мурдагы айыл немелер акимдер десең, мурдагы акимдер келишкен. Райондун акимдери келди, мурда 2 жолу келди. Анан мурда айыл өкмөттүн башчылары да келип аткан. Келип баары болгондо эле келип атат. Натыйжа жок, результат жок. Эми ошол урматтуу көрүүчүлөр ушундай бүт маалыматтардын көпчүлүк орчундууларын өзүңүздөр мисалы уктуңуздар окшойт. Жергиликтүү элдин бир гана суранычы ушул кыш босогосу деле жакындап келатат дейт. Анан сентябрга чейин, буга чейин, bundan кийинки дагы экинчи тендерчи уткан адам деле ушул сентябрга бүтүп берем деген экен. Сентябрга эми саналуу гана күндөр калды. Ай калган жок, саналуу күндөр калды. Буга эми ончолук кепилдик берүүнүн кажети жок, сентябрга чейин деле бүтпөй калышы мүмкүн деп элдер мисалы кыжалат болушууда да. Ал эми буга чейинки ушул шалакылык кетиришкен, ушул жеп жуткан ушул буга чейинки адамдардын ишин ушул УКМК тарабынан тергелип атыптыр. Ал тергелип бүткөндөн кийин кечеги жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда анан бул иштин курулуштун иштери башталат экен. Бирок эгер ал ошондон кийин баштала турган болсо быйыл дагы садиги жок калабыз деп элдер бушайман болушууда да. Кыскасын айтканда баягы жөн эле келип эле бир жерлерге коюп анан бир нерсени куруп коюп эле кетип калышкан тендерчилер экен да, чынын айтканда. Мына иштин бул мындай айтканда шалакылык деп айтылат, туура, шалакылык. Шалакылык. Садикти эле калба кылып баштаганыбызда эле ушул келет дагы мунаны курат, ананы курат. Бул жер чыкпайт. Кетип калат. Эртең биз кеткенден кийин берге мисалымда алып жыгач таштап коет экен да. Ошондой болушу мүмкүн да эми. Ошондой андай болбойт, Кудай буйруса. Биз мисалы үчүн ушул тиешелүү мамлекеттик органдарга барып айгай салабыз деген ойдобуз. Себеп дегенде бул мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги болгон балдар үчүн абдан зарыл болуп турган проблема көйгөйдө булчу, чынын айткандачы. Мына 8 жыл болду ушул детсад башталганыначы. 8 жылдан бери
эми башталышында жакшы иштеди эле. Кийин барып баягы бизди высокогорный жашайбыз да, баягы тоодо жашайбыз. Бизде сентябрдан уже суук түшүп тоңо баштайт, сууларчы. Анан кийин ошол маалда сентябрь, октябрь келишет да, бир ай нары бери bir bayağı oktyabrda gelişet dağı bir 10-15 gün bir belasin kılıp ele geçecek biz manda kılıp pütkörgönü geldik deyip dağı pütböy mına o şoda mer 8 yıldan beri pütböy gelet bulçu mına geçeki de mınalarda çukup nege mınday çukup getip kalıştı mına bir hafta işte bir 10 gün işte çukup getip kaldı bir çümölü kaldı taz usulca bütbödü da usul aşağı bütbödü kam. Бул бүтпөй туруп урап калып алдында турат мисалы. Бүтпөй туруп кулап калып алдында турат, туурабы? Bunu jep kettiби бирөөлөр, эмне кылды түшүнбөйсүн. Баягындай эми ушуну бир неме кылып туруп биз Бекжар эли дагычы, о Леңгерге барыпчы, бизде нарк ылдык айыл бар. Ошого барып балдарын күнүгө баягы апарып ошактан алып келип атышат. Дет сатпа. Кышында алыстык кылат эми ол жолдорду. О да, эми мындай өзүбүздө болсо жакшы да. Мына 8 жылдан бери үмүт кылабыз, жок. Шуну бир чечип бериңиздер деп суранам. Аркаларында ушинтип оюп салыптырды. Эми бул кошуна эч кандай 1 сантиметр наракка жылбаса керек, туурабы? Бул жерге азыр эми ошол жана өзүнүн түтүктөрүн орнотобуз деп каскандагы учурда туурабы? Мисалы курулуш тармагын жакшы түшүнгөн аке катары мисалы сизден сурагым келет да. Мыногу мен мына карасаңыз биз сизге чейин келип мыналарды көрдүк, мына акыбалдарынчы бул жерде цемент болгон эмеспи ошондо? Эмнени кошуп уруп салган булар тепкичтерди? Бул баягыла бул атмосфера деп курулганда бул эми куюлган. Бул 5 сантиметр да. Бул жок дегенде bir 15 сантиметр куюлуш керек да. Бул болгон эмес да. Анан сен боло, мына жагын тартсаң ошо көрүнүп турат го. Кара 5 сантиметр зор болуп. Бизде баягы октябрда келет, айттым го, суу түшүп калганда. Ошондо фундамент куюшат, бизде тоң калат да малдачы. Анан эртеси Фундамент түшүгүрүп кеткен. Ошон үчүн мынандай болуп туруп. İstekanına sen yetkizgen emez ömürzak. Ulan aytayın. Açıpçı. İstekanına yetkizsem de gelirler. Tağında nime paslapken kuyulgan tağında istekan. 60 kuyulgandan keyin bu kuyuluş gerek. Mına aytmakçı 15 santimetre kuyuluş gerek de. Ошо куюлгандан баягы бизге тоң түшкөндө келип атпайбы? Ошондой келип атат. Тоң түшкөндө келип. Семонттерем кармабай мына то. Мисалы үчүн азыр сиздер айыл өкмөтүңүздөргө такыр ишенбейсиздер. Себеп дегенде ал тиги акимиңиздерге ишенбей калыпсыздар, губернаторлорго деле ишенбей калыпсыздар, чынбы? ТМК гана келип текшерип ушундай кылып ишти жылдырбаса бизде жылбайт бул иши. Бир гана мындай орой сөз менен эмес, мындай так эле ачык айта турган болсок, мисалы ушул учурдан пайдаланып Бекжарлыктар Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылгысы келип турат да, чынын айткандачы. Сөздүн мындай тоготер жери да, мисалы. Буга чейинки жергиликтүү чиновниктерге бара берип, эшиктерин кага берип, айта берип, канча кагаз кирди дейт, канча бут кирди дейт, кыскасы эч бир немеден жыйынтык жок дейт да. Анан минтип ыйлап алсак дейт, мисалы, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бардык аймактардагы проблемаларга, көйгөйлөргө, мисалы ушул УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич кайрылгандан кийин, аралашкандан кийин бүтүп аткандыгын мисалы эл көрүп атат да, мунун бардыгынчы билип атат дегендей. Ошондой эле мисалы президентибизге кайрылып атат. Айла жок бул мисалы көпчүлүк айтат, мисалы сиздер деле туура түшүнөсүздөр, эмнеге ушул кичинекей көйгөйлөрүңөрдү деле ушул биздин президентибизге Камчыбек Кыдыршаевичке айта бересиңер депчи. Аларга айтпасаң чечилбей атса, анан башка эмне кылсын бечара ушул элеттиктер да. Ошон үчүн ушул программа аркылуу, швеги аркылуу ушул Кыдыршаевичке президентибизге кайрылуу жасашканын турушат ушу Бекжарлыктар. Буга чейин 2 ай өкмөт алмашты. Ага да кайрылдык. Алар дагы күз сентябрда кирет, ишке кирет деди, сентябрда ишке кирбей калды анда. Бир аким алмашты. Ал дагы аким дагы сентябрда ишке кирет деди, ал да ишке ашпай калды. Биздин бир гана көйгөйүбүз, суранышыбыз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушуну быйыл ишке ашырып беришиңизди суранабыз. Биз ушул садыгыбыз жакшы бүтүп калса деп үмүт кылдык эле, дагы эле бүтпөй ушу балдарыбыз, неберелерибизди биз Лаңгер айылына ташып атабыз. Садыкечи биздин ушул үнүбүздү Камчыбек Кыдыршаевка үнүбүз жетип калса эң сонун иш болот эле. Силерге келгениңерге чоң рахмат. Бизде жинегеси сентябрдын аягында кар жайт. Октябрда келет жылда мен билем деми. Анан эле былтыр мырдагы жылы келип ана үчөөнү салып кетип калышты. Олор эмне экен деп эле карап калабыз. Анан буяка келген тайынын деле билбейбиз. Ошолор салып коюп эле кетип калып ушинтип эле жүрүшөт. Эл ушугандан кийин эми быйыл анан кийин катуу киришип калышты да. Эми ошо кожо көрсүн деп иштеп аткан ушул тендерчилерге мисалы
жол болсун экен да, чынын айтканда туурабы? Мисалы эч кандай мисалы сиздердин көзүңүздөр толо иш аткарбаптыр ушул күнгө чейин. Муну мисалы биз өзүбүздө топ аткан жоксуң, ушунча эл Бекжар элинин атынан ушунча эл топтолгон. Бул эми жарымынын жарымысы, чынын айткандачы. Бирок жарымынын жарымысы болгондо деле мисалы 40-50 адам, 100гө жакын адам чогулуп атат бул жердечи. Балдарша чоң рахмат мына келип бүгүн ушул биздин акыбалыбызды сурап нетип атасыңар. Өзү биздин ушу Бекжар айылыбызда бардык айылда бүт садиктер бар. Ушу биздин Бекжар айылыбызда жок да. Өтө өкүнүчтүү. Şu bizge şu sadık kuruluş gerek de. Kança yıldan beri, 7-8 yıldan beri kütüyoruz. Dağılı mına bu yıl ümitlerini pütüp kalsa gerek de, ümitlensek bir yılda pütüp yatar. Жергиликтүү бюджеттен 19, 20, 21, 22 жылдары болуп 7 миллион 80 миң 400 сом бөлүнүп, şu имарат тикке болду şu акчага. А эми 2023 жылы Karasuv fonddan, önügü fondudan 3 milyon 30 minge akça ajratıp bergen. Biroq nima tenderden jengүүчү bolup SUS Stroy degen bir firma ötüp algan. Al 2 milyon 548 minge ötüp alıp atат da. Anan ul эми Ildidagi объектиге мындай айтканда коммунальный нарсаларды куруп бергенге ошол сумманы нема кылып атат. Бул котельный бар, туалет бар, навеси бар. Demek keçegen bolğan şu proverkada şu narsa da konca bütbөгөндүк камабат чыгып туруп, анан бу нарса азыр мындай айтканда тергөөдө жүрөт да маман. Азыр şu күндө. Ама ундан сырткары биз азыр өнүгүү фондундан, Карасуу өнүгүү фондундан акимimiz şu маселени чечиш үчүн бизге 9 milyon 600 ming сом бөлүп берген бүткөнгө. Oşanda 18 milyonga бүтүп калат да бул объект. 21 миллион сомдук объект. 2025 жылга райондук өнүктүрүү фондко сунуш түшкөн. 9 миллион сом дегенде ошол 9 миллиондон ашыгыраак акча карап берсеңизде ушул объектти бүтүшүбүз керек деп. Мен муну сунуш кылганбыз байкоочу кеңешке. Анан ошол кезде ортодо маселе чыкты. Ошол Esep Palatası 2023 жылы 2,5 миллион сом которулган экен ошол объектке. Ошол объекттини бир мындай туура эмес бүтүп калган, мыйзам бузуулар болгон деп доомат коюлуптур. Мен дароо эле биз орун басарымды жибердим бар жеринен көргүлө деп. Анан ошол жерде айтып атат, ошол иш козголуптур, кылмыш иши козголуптур деди. Ошондон кийин биз бул маселеге аралашпайбыз деп чечтик. Аралашпайбыз болгондо кийлигишпейбиз деп. Органдары тыянагын чыгарсын. Күнөөлүү болсо күнөөлөр жооп бериш керек толугу менен. Эч кимди аяп, эч кимге мындай биз ырайым сурабайбыз. Анан кийин мен эми аким катары ушул объект бүтүп калышына өтө кызыктар элем. Ушул кылмыш иши тергелип бүтсө, күнөөлүү болсо, күнөөлөр жазасын алсын, мамлекетке келтирилген чыгымды ордуна тургузsun. Биз район аким катары мен ошол наоборот акчаны калган акчасын толугу менен бүтүрүп бул объекттин бат бүтүшүнө кызыктар элем да. Анан кийин азыр эми тергөөнү эч кандай комментарий бере албайм. Алар чечим чыгарып берсе мен единственный алардан суранайын деп атам. Шуну тез карап берсеңиздер деп. Эми баягы кээ бир кылмыш иштери мындай айрап, кээ бирлер жылдап узакка сөйлөп калат. Ошондой болбосо мен баягы жыйынтыктап кетчү нерсем күнөөлүүлөр болсо жазасын алыш керек. Биз аким катары мен ошол объектини тез бүтүп элге пайдаланууга беришине кызык. Урматтуу көрүүчүлөр, эске салып айтып кетүү үчүн негизги жагдай бул ушул Бекжар айылындагы курулушу бүтмөк түгүл ошол авариялык абалга кептелген бала бакчага жалпы 21 миллион сомдук сметалык баасы каралган да. Эми ал 21 миллион сомдук сметалык баасы каралган дегени менен бул бөлүнүп, жарылып берилгендиктен ушул тендерчилердин ушул жергиликтүү бийликтин мага берген маалыматына караганда кечиктирилгендигин ачыкташууда да. Эми азыр Кудай буйруса ушул 21 миллион сомдук сметалык баасы бааланган бала бакчаны тергөө иштери аяктагандан кийин 18 миллион сомдун тегерегинде бүтүрүп элге пайдаланууга беребиз деп сөздөрүн беришти.